Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы? Милициянын кайгуу кызматынын кызматкерлери 102 номерине саат 12:30 билдирүү келип түшкөн. Биздин чыгармачыл топ жана патрулдук милиция кызматкерлери аталган дарекке барганыбызда Байтик Батыр көчөсүнүн кесилишинде жолдо жөө өтүп бара жаткан кызды мотоцикл айдаган жаран сүзүп кеткен. Эки полосада машина токтоду. 3-акыркы полосада биз өткөндө мопед чыкты да. Мопед катуу скорость менен чыкты. 40-50 болуп. Анан кызды сүздү да. Кызды сүзүп, дагы биякта билбейм 8-10 метр дагы протащил на себе. Ошону тартып, дагы бияка жаттык. Где-то 5-10 секундта сознаниядан чыкты да. Анан жакшы медик болгон аял. Ошо первый помощь берди. Ошо менен скорый алып кетти да. Мы вместе переходили пешеходку, все водители остановились. Вот последняя полоса. Вот этот мотоциклист, он так просто резко проехал. Да, все правильно. Бүгін 12-июль күні саат 22:00 чамасында жол кырсыгы мотоцикл адамды сүзүп кетти деген чакыруу түшкөн. Келген учурда маалымат такталды. Бул мотоциклдин ээси бул жерден пешеходдон өтүп бараткан кызды сүзүп кеткен. 10 жаштагы, 14 жаштагы кызды. Ошондон негизинде келген учурда скорый помощь эки тарапты тең третий горбольницага, детский больницага алып кетиптик. Жол кырсыгы боюнча материалдар топтолуп жатат. Жол эрежесин толук калды бузуп атышат экенсиздер. Алардырга жол бербегиле. Азыр мына рейдтин алкагында байкап атабыз, көпчүлүгү мындай доставкада иштеген байкелер Индиядан, Афганистандан, Пакистандан келген жарандар экен да. Масалиев менен Байтик Батыр көчөлөрүнүн кесилишинде токтотулган. Ак түстөгү Lexus 570 үлгүсүндөгү автоунаа боюнча видео тасмага көңүлүңүздөрдү буралы. Мас абалында рулду башкаргандар үчүн жаза катаал экенин жакшы билесиздер. Бул унаадагы жаран унаасын алкоголь ичип башкарып бара жаткан жана жол эрежесин одоно бузгандыгы үчүн жол сакчылары тарабынан токтотулду. Иш процесси учурунда унаа ээсинин спирт ичимдиги алыстан эле жыттанып турду. Айдоочунун мас же соо экенин тактоо үчүн жакынкы наркология бөлүмүнө алып барган учурда айдоочу коюлган тартиптен баш тартып, акыркы мамлекеттик автоинспекция кызматкерлеринин талабына мыйзам шартында көнгөнгө аргасыз болду. Да, в принципе, положительно. Он не отрицает, что пил пиво. 23:12 правильно. Курбанбек.
Тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экенин тастыктаган. Андан соң унаа айып короосуна жеткирилип, айдоочуга жол коопсуздук эрежесине айып кагазы толтурулуп берилди. Жол кыймылын көзөмөлдөгөндөр Кыргызстанда мотоцикл менен жолдоо эрежесин бузгандар көп катталып жаткандыгын айтышат. Көп учурда мотоцикл башкаргандар автоунааны сүзөт же жөө адамга жаракат келтирген учурлар көп. Мындай фактылардын көптүгүнөн ИИМ кызматкерлери тарабынан масштабтуу рейд жүргүзүлдү. Акыркы убакыттарда скутер, мопед, велосипед жана электр самокат каражаттарын башкарган жарандар тарабынан жол эрежесин одоно бузушуп жаткандыгы байкалууда. Ошондой эле жарандардын тамак аш буйрутма кылуусунда бул транспорттук каражаттар жеткирүү кызматын аткарып келишет. Эми иш-чаранын өзүнүн максаты жалпы элдин коопсуздугу. Аны бир эле милицияны милдеттебиз. Жарандардагы эз алуучулардын арасында жайыктуу жумуштар. Ар бир өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Бул меники эмес ушул жерде жана арендага бергендер, ушул жерде иштетип аткан адамдардын бардыгы жоопкерчилигин тактуу уюштуруп иштерин туура жүрүш керек. Жалпы баарыбыздын милдетибиз. Сөйдөгөндө жаш жетелик балдар көп тийишкен. Алардын ата-энеси бар. Алардын ата-энеси менен сүйлөшүш керек. Уруулардын өзүнүн жоопкерчилигин өз үчүн айтып турушкан. Борбор калаада автоунаалардын терезелерин атайын караңгылатып алып, жүргөн айдоочуларга карата рейд иштери жүрүүдө. Тонировкага токтотулган. Тонировкасы уруксаты жок. Лобоюнда и Бакоюнда болгон. Чыңгыз Айтматов Акунбаева көчөсү менен токтотулган. Азыр таянга алып келдик, тийиштүү протоколдор түзүлүп атат. Иштин жүрүшүндө жогорудагыдай маселе менен токтотулган бир нече автоунаа ээлерине тиешелүү айыптар салынып, айнектери тазаланды. Апта жаңылыктар ушулар болду. Сиздер телевизион программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.